bizdi dayıma düşmanlarımız biribizge jamandап oturup, biribizdi öldürüp, akırında jem bola turgan awalga kelip atabыз biz, urmatlı bir tuğanım. Egerde musulmanlar андай bolbo ынтымак bola turgan bolsa, андай bolбойт эле. Üçөөбүз мындай, üçөөбүз бар экен. Бири капкара, бири ак, анан бири сары окшойт чамасы. Анан тиги карышкылар келип жейин десе эле, үчөө тегеренип туруп, мүйүздөн аркага кылып эле жетирбей коет экен. Анан бир күн жайыл оттоп жүргөндө карышкы эл жөнөп туруп барып, ак бука менен кара букага айтты: "Ак бука, кара бука. Өкөң шахматын дошкасын, сону жарашасың. Бу сары күйгүн, сап сары болуп. Ошол ак буканы сары менен кара шахматта сону болосуңар, тиги ак бука жаман экен. Чичибасы жамбай сап-сары болуп күйгүзөт экен. Ошон үчүн ушул ак буканы тим койгула, ошону бир жеп коелук, өкөң сары кара болуп, ушундай бир комплект болуп жүрө бересиңер, токойдун шаңын чыгарасыңар силер." Анан бука деген бука да уй. Ойлонуп отуруп макул дешиптир. Анан бир күн келип тигилер ак букага кол салса, көрбөмүш болуп жетирип кое беришиптир. Анан өкүшүн жыргап, бир жума жыргап жүрүшүптүр. Нары барат ээрчип ак сары, кара сары, бери келет ээрчип кара сары болуп. Анан тиги запас түгөнгөндөн кийин карышкылар келип туруп, "Кара бука айт, кара бука. Сен капкарасың, бир сонунсуң. Кир дегениң билинбейт. Бу сары жаман шалтак болуп кетет экен. Ак окшош экен бул деле. Ушуну жеп коюп, сен өзүң жалгыз падыша болбойсуңбу? Кантип токо эки падыша болот?" Десе кара бука нары кара ойлонуп, бери кара ойлонуп, асманды карап, жерди карап ойлонуп, чапчы ойлонуп айттыр: "Макул жегил, өзүм эле болоюн" деп. Кантип бийлик бөлүп бериш керек? Деп анан бир күн келгенде сары букага жан тартпай коюп, сары буканы жеп коюп, анан кара бука жыргап калыптыр. Кара бука ошентип бир жума жүргөндөн сары буканы түгөнүп, анан каршылап тегеренип келип айтыптыр: "Эй" дептир. "Эми сага ушурт келди. Сен жейбиз эми биз, курсак ач сен экен." Десе, "Ушинтпедиңерби, мен падыша кылам дебедиңер беле? Эми алдадык сени, эми өзүң уй болсоң, анан кийин түшүнбөсөң эмне кылалы биз сени?" деп ошентиптир. Дегенде кара бука айтыптыр: "Койкуй" дептир. "Ошол ак бука желгенде, ак өгүз желгенде мен желген экем" деп. Адеп башаты деп, даватчы деп, Сулайманчы деп, анан түрктөр деп, арабтар деп, анан Ислам университет деп, башка бир некеде отуруп, биз бирибиз салып берип атабыз тууганым. Медресен эки бала бүтсө, экөөнүн пикиринде эки башка өзгөчөлүк болот кичине. Молдо Саур, Молдо Газы. Бар апстар шакирттери, Молдо Газы, Молдо Ахун, Молдо Саур, Молдо Хашим, Молдо Надыр, бар апстар шакирттери. Ошо шакирттердин өзү шакирт, биз Молдо Газы шакирттерибиз. Бирөө Молдо Саур шакирттери. Биз да өзүнчө бөлүнөбүз кичине, муну шакирттери, муну шакирттерди. Устазың бар да, устаздын маданият кошулат. Ошол сыяктуу жамааттар бири-бирин жаман деп айтпаш керек. Эгерде но жамаат ушундай экен, жөөт жетисе, ошол өзү жөөттүн пикирин айтып атат. Жөөт ошентет. Биринчи ынтымактуу зат биздикен. Урматтуу, ошон үчүн ушундай сөздөргө кирбеш керек. Алданбаш керек ушул нерсеге. Ал мындай тигиндей деп атканы менен биз мусулман бир тууганбыз. Футбол таласында команда кандай ынтымак ойношот бири менен бири. Максаты бир эле, гол киргизиш болсо биздин максатыбыз Аллахтын ыраазылыгын табуу деген сөз болот. Ошого жамааттарды бөлгөн, кылган бул таттакыр туура эмес маселе. Кемчилик бардыгында бар, болбой койбойт. Кемчилик кыймылдаган адамда болот, урматтуу бир. Ошон үчүн жана ак өгүз желгенде желип калбайлык бардыгыбыз.